Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатуху. Биринчиден, бардык мактоолор, шүгүрлөр, даңктар бүткүл ааламды жоктон бар кылып жараткан, эч кимге эч нерсеге муктаж болбогон, өтө мээримдүү жана ырайымдуу, жападан жалгыз Аллах субханаху ва таалага болсун. Экинчиден, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлөсүнө сахабалардын бардыгына Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Аллах субханаху ва таала Рамазан айында туткан орозолорубузду баарын Алла кабыл кылган болсун. Канча ката кемчилик кетирген болсок, Аллах Таала ошонун бардыгын карабастан кемчиликтер менен чогуу кабыл кылган болсун. Ким орозо кармалбай калган болсо, кайсыл бир себептерден Аллах субхана ва таала ошолорго шифа берип, эмки жылы кармаганга товфик берген болсун. Рамазан айынын ичинде канча деген хатмул Кур'ан, зикирлер, дуалар, тахаджудтар, таравих намаздар окулган болсо, дегеле канча деген сооптуу жакшы иштер кылган болсок, Аллах субхана ва таала өзүнүн чексиз мээримдүүлүгү менен кабыл кылган болсун. Канча жакшы амал кыла албаган болсок, Аллах ошону баарын кечирип, эмки жылы ушул катачылыктар кетирбей, толугу менен Рамазан айын кандай кармаш керек болсо, ушундай баарыбызга кармашылыкка Алла товфик берген болсун. Ушул Рамазан айынын ичинде, ушул убакытка чейин кимдин кайсыл жакындары өтүп кеткен болсо, атасы, апалары, байкелери, жакындары өтүп кеткен болсо, Аллах баарын ырайым кылган болсун, жаткан жерин Алла жайлуу кылсын. Кимге Аллах субхана ва таала бала чака берген болсо, ошонун баарын ыймандуу кылып, ден соолуктарын чың кылган болсун. Эми будан ары буюрса баштап, ар дүйшөмбү жана жума күндөрү шам намаздан кийин мурданкындай эле сабак өтүп баштайбыз. Буюрса иншалла ушул убактарда өзүбүз дагы келели, башка укпагандарга да иншалла кабарлап коелу. Келип буюрса да бир жумада 2 жолу ушул Бишкектеги Борбордук мечитте иншалла сабакка келип катышып турайлы. Ушул жерде Аллах субхана ва тааланын аяттары, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери ушул жерде айтылат. Бул мечит, бул Аллахтын үйү. Кимдеги мечитке келген болсо, Аллахтын коногу болот. Ман ахаббал масжида ахаббахуллах. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ким мечитти жакшы көрсө, Аллах ушул адамды жакшы көрөт дейт. Ушул мечитке келип, бул Алланын үйү деп, Аллахтын коногу болот деп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сөздөрүн угам деп келген адамдарга Аллах субхана ва таала разы болот, ушул адамдарды Алла жакшы көрөт. Ошондуктан иншалла ушул мечитке келип, жүрөктөрү таза кылып, Аллах субхана ва тааланын, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын хадис, мубарак хадистерин баарыбыз тең кунт коюп иншалла угайлы. Бүгүнкү өтө турган темабыз бул ислам динде аял затын орду кандай болуш керек жана Аллах субхана ва таала эркектерди аялдарга үстүнө кандай артыкчылыкты берип койгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят: Хайрун ниса имратун ин назарта илайха сарратка, ва ин амартаха атаат, ва ин гибта анха хафадатка фи малика ва нафсиха. Аялдардын эң жакшысы ушундай аял дейт. Эгерде сен аны карай турган болсоң, сен кубанасың дейт. Сени кубантат ал аял дейт. Эгерде сен ага өкүм берсең, бир нерсе кылып кой деп, ага баш ийет дейт. Эгерде сен бир жака сапарга чыгып кетип калган болсоң, анда дейт ал эч кандай кыянат кылбастан, сенин бардык байлыгыңа, өзүнүн жанына ал эч кандай кыянат кылбастан сактап турат дейт. Ушул аялдардын эң жакшысы ушул дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кийинки хадисте айтат, Анас бин Малик деген сахабадан риваят: Аль-мар'ату иза саллат хамсаха, ва самат шахраха, ва хасидат фарджаха, ва атаат заужаха, тадхулу мин айи бабин шаат мин абуабил жанна, рабаху Абу Наим. Кайсыл бир аял, эгерде 5 убакыт намаз окуса, экинчиден Рамазан айында орозо кармаса, анан кийин үчүнчүдөн өзүн уяттуу жерин сактаса, жана күйөөсүнө баш ийген болсо, итаат кылган болсо, ушул 4 амал кылган аялдарга кыямат күнү айтылат: силер бейиштин 8 дарбазасы ачык, каалаган бейишке киргиле дейт да. Бул жерде 5 мал намаз деп биринчи айтылды. 4 мал же 3 мал деген жок. Ошондуктан кайсы бир аялдар 2 мал, 3 мал окуган болсо, 4 мал окуган болсо, 5 мал намаз окуйлу. Аллах субхана ва тааланын өкүмү 5 мал намаз окуса, Рамазан айында орозо тутса, уяттуу жерлерин сактаган болсо, анан кийин күйөөсүнө баш ийип итаат кылган болсо, кыямат күнү 8 дарбаза ачык, каалаган бейишине кирип кете берет. Абдурахман бин Ауф, улуу сахабалардын бирөөсүнөн риваят келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты:
Al-mar'atu salihatu khayrun min alfi rajulin ghayri salih. Иманду солиха аял бул 1000 деген солих иманду эркектерден жакшыраак деп айтты. Bir tarafta 1000 solih жакшы таква эркек, bir tarafta bir аял. Ушул bir аял 1000 деген солих эркектерден жакшыраак деп айтты. Wa ayyuma imratin khadamat zawjaha sab'ata ayyam ughliqa anha sab'atu abwabin nar wa futihat laha samaniyatu abwabil janna tadkhulu min ayyiha sha'at bighayri hisab. Кайсыл аял киши күйөөсүнө 7 күн кызмат кылса, 7 эле күн кызмат кылып койсо, кирин жууду, тамагын жасап берди, үйүн жыйнап берди, бала чакасын карап берди. 7 эле күн күйөөсүнө кызмат кылып койгон болсо кандай сооп берилет десеңер, ушул аялга дейт тозоктун 7 эшиги жабылып калат экен. Жана 5тин 8 дарбазасы ачылат экен. Эгерде ушул убакта өлүп калган болсо, 5тин каалаганына кирип кете берет экен. Ушу 7 күн кызмат үчүн Алла ушунча даража берип жатат. Эгерде 7 күн эмес, канча жылдан бери кызмат кылып келатат, ошондо канча даража Алла субхана таала ошолорго берет. Ушунун бардыгы тең, бул күйөөм Алла субхана таала мага аманат кылып берген, Алла ыраазылыгы үчүн кызмат кылам деген болсо. Айша энебизден риваят келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ма мин имраатин тахиду илля кана хайдуха кафаратун лима мада мин зунубиха." Кайсыл аял кишини этек кири келип калган болсо, ушул этек кирине сабыр кылып наразы болбосо, анда ушул себептен анын мурунку күнөөлөрү кечирилип кетет экен. Анан ушул аял этек кири келгенин биринчи эле күнү ушинтип айткан болсо, "Альхамдулиллахи аля кулли хал." Бардык акыбалга Аллага мактоолор болсун. Наразы болгон жок, эмнеге бизге этек кири келет, эмнеге эркектерге келбейт деп эле бардык акыбалдарга Аллага мактоо болсун деп ыраазычылыгын билдирсе, "Вастагфараллаха мин кулли замбин." Жана Аллах Таалага бардык күнөөлөргө кечирим сурайм деп Аллахтан кечирим сураса дейт. Анда бул аял үчүн катабаллаху лаха бараату минан нар. Биринчиден Аллах тозоготунан сактайт. Ва жавазан алас сират, сират көпүрөсүнө кылдан ичке, кылычтан куруч, бир риваятта келет, өйдөгө 1000 жыл, түс 1000 жыл, ылдыйга 1000 жыл, ушунчалык сират көпүрөдөн Алла субхана таала тез өткөрүп коет. Үчүнчүдөн амана минал азаб, бардык азаптардан сактап коет ушул аялды дейт. Жана варафа Аллаху таала лаха бикулли яумин ва лайлатин даражата 40 шахидан иза канат закирatan лиллахи таала фи хайдиха. Жана Алла субхана таала ар бир күнүнө дагы, түнүнө дагы 40 шахидтин даражасын берип турат экен да. 3 күн болсо 3 күнүн дагы, 3 түнүн дагы, ар бир күнүнө дагы, түнүнө дагы 40 шахидтин соон берип турат экен да. Эгерде ошонун бардыгы тең, аял хайз учурунда намаз окубайт, орозо тутпайт, Куран окубайт, ушул учурларда Алланы эстеп зикир кылып турган болсо дейт да. Такыр эле этек кирим келди, Алланы унутуп койду, баарын унутуп кой эмес. Намаз окуба, мечитке кирбейсиң, Куран окубайт, бирок Алланы эстеп туруш керек дайыма. Ушинтип Алланы эстеп турган болсо, ушунча сооптун баардыгы тең Алла субхана таала ушул аялга берет экен. Бир риваятта келет, бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын заманасында анна раджулан фи ахдин набии саллаллаху алейхи ва саллам хаража газиян. Пайгамбар алейхиссалату ва саллам заманасында бир сахаба бир күнү ошентип салгылашууга Алланын жолуна чыгып кетет. Анан кийин чыкканда өзүнүн аялына айтып кетет экен: "Ла тахруджи мин хазал байт хатта арджиа илейки." Мен кайтып келгенче ушул үйдөн чыкпагын деп кетет экен. Анан кийин фамарида абуха фарсалат расулан ила расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Анан кийин ал ушинтип кетип калган кезде аял үйүндө отурат. Кабар келип калды, атаң ооруп калды деди. Бул үйүнөн чыккан жок. Анан кат жазды, жосо бирөөнү жиберди пайгамбар алейхиссаламга. Ушундай болуп калды, күйөөм чыкпа деген эле. Мен бирок атам ооруп калдым, эмне кылышым керек деп кат жиберген, жосо бирөөнү жиберген, бар сурап келчи деп. Дегенде пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ати'i заужаки." Өзүңнүн күйөөңө итаат кыл. Күйөөң эмне деп өкүм берген болсо, ошого баш ие берген деди. Ваказа марраттан баада марра. Ушинтип кайрадан кабарлар жибере берген да. Анан кийин акыры барып атасы катуу ооруп, жанын берген экен да. Бирок аял үйүнө чыккан эмес. Анан кийин ошентип аны атасын көрбөй калган, сабыр кылган, күйөөсү келгенге чейин чыккан эмес, сабыр кылып турган экен.
Ана ошондо Алла субханала ва тааля ушул аялдын ушунчалык кылган курбанчылыгын баалап, ушул сабырдуулугун Алла субханала ва тааля жөн койбостон, аухаллаху илан наби саллаллаху алейхи ва саллям, инналлаха кад гафара лаха би таати заужиха. Ушул аялдын сабыр кылгандыгы үчүн, күйөөсүнө итаат кылып баш ийгендиги үчүн Алла субханала ва тааля ушул атасынын бардык күнөөсүн кечирип сал деп Аллах таала пайгамбарыбызга вахий кылган экен да. Ушуну кылган курбанчылыгы үчүн дейт да. Абдулла бин Масуд сахабадан риваят келет разияллаху анху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза гасалатил мар'ату сияба заужиха, катабаллаху лаха альфа хасанатин." Азыр көрүп жаткан аялдар болгон болсо, жакшылап көрүп, жакшылап угалайлы. Ким көрбөй калган болсо, баарыбыз тең жеткирели ушул соопторду. Кайсыл аял киши күйөөсүнүн кийимин жууган болсо, мейли көйнөк болобу, шым болобу, кайсыл көйнөгүн жууган болсо, ушул аялга Аллах таала 1000 сооп берет экен. Алла вагафарала альфа хатиятин 2000 күнөөсүн кечирет экен. 2000 күнөөсүн кечирет экен. Вастагфаралаха куллу шайин талат алейхи шамс. Жана күннүн нуру кайсыл нерсеге тийген болсо, ошол нерсенин бардыгы тең ушул аялга кечирим дуасын кылат экен да. Я Алла, ушул аялдын күнөөсүн кечир дейт экен да. Жана варафа алейх альфа даража, жана Алла таала ушул аялдын 1000 даражасын көтөрүп коет экен да. Кайсыл аял киши күйөөсүнүн кийимин жууган болсо дейт. Канчалык сооп берилет аял кишине. Аял кишиге бейиш кириш өтө жеңил. Bir колуна күйөөсүн кармап, экинчи колуна ислам динди кармап, бейишке кирип кете берет да. Күйөөсүнөн 500 жыл мурун бейишке да кирип кете берет да. Бул ушинтип күйөөсүнө разы кылып, күйөөсүнүн айтканын кылган аялдарга ушунча сооп берилет да. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям итаат кылбаган аялдарга кандай азаптар берилет, ушул туурасында айтып кеткен. Али разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күйөө аласы айтат: "Bir күнү мен жана Фатима аялым экөөбүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын алдына кирдик" дейт. Фатима энебиз бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кызы. Bir күнү пайгамбарыбызга кирсек дейт, фаважаднаху бакиян, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ыйлап жаткан эле дейт. Ыйлап жаткан экен пайгамбарыбыз. Факулна ма хада аллази юбкика я Расулуллах. Эй Аллахтын элчиси, кайсыл нерсе сизди ыйлатып жатат? Эмнеге ыйлап жатасыз Аллахтын элчиси деди. Ушуна пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Раайту ниса лайла тасраби иля самай фи шиддати азаб, фазакарту ша'нахунна ва бакайту." Мен качанда периштелер келип мени Мираж кечесинде, Асро кечесинде, Мираж кечесинде асманга көтөрүп барып, бейиш менен тозокту көрсөткөндө, тозоктогу аялдардын ушунчалык катуу азаптан көргөнмүн дейт. Ошону көрүп алып туруп, азапты мен эстеп алып туруп ыйлап жатамын деген да. Анан мен сурадым дейт: "Я Расулулла, маллади райта?" Ушул тозокто кандай акыбалдарды көрдүңүз? Кандай болуп жаттыр ушул аялдар деди. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тозокто азап алып аткан аялдарды сыфаттап сүрөттөп айтып берген экен да. Биринчиден ушундай деген: "Мен ушундай бир аялды көрдүм. Райту имратан муаллакатан мин шариха ва югалли димага руасиха." Ушундай бир аялды көрдүм, чачынан байланган экен. Ушунчалык чачынан чынжырлап байланып, анын мээсиндеги ушун башынын ичинен мээси кайнап турган экен ысыктан. Ушундай бир аялдарды көрдүм, тилинен байлаган. Алар болсо колдору артына чарылган, жана алардын ушунтип кекиртектерине, тамактарына кайнатылган кара май куюлуп турган көрдүм дейт. Ушундай бир аялдарды көрдүм, төштөрүнөн байланган дейт. Ушул төштөрүнөн байлаган, колдору артка байланган. Ооздоруна болсо ушунчалык заккум деген, ушунчалык ушундай ууп ичилип турган экен. Инна шажарата заккум, тозоктун эң түбүндө заккум деген дарак бар. Ушунчалык дарак бар, анын бутактары, мөмө жемиштери шайтаны карусу шаятин, шайтанын баштарындай болот. Бүткүл тозокту адамдарга ошо барып турат экен да. Туамул асим, бул күнөөкөрлөрдүн тамагы болот, мажбурлап оозуна берилет. Ушунчалык бир тикенек жесең, бул океан уун ичкенге барабар болуп калат да. Ушундай нерселер ооздоруна ичилип салынат экен да. Ушундай бир аялдарды көрдүм. Алардын колдору менен буттары байланган, алардын ушактан болуп бул жер чачтары менен буттары менен чого бирге байланган дейт. Аларды ушунт эчтеси кыймылдабай турат, алар келип жыландар, чаяндар келип чагып турган экен. Ушунчалык жылан, чаяндар болот тозокто. Башында киргенде жылан, чаян чакканда 40 жыл оор менен ооруйт экен да.
Ушул жер 40 жыл оору менен ооруйт. Азыр чакса 1 күн, 1 жыл ооруш мүмкүн, бирок 40 жыл ооруй турган оору жок да. Ал бир чакканда 40 жылдык оору менен ооруйт. Адамдар тозокто жүрүп, ушунчалык кыйнап, сусап кеткенде алар булут жамгыр сурайт. Шунда жамгыр келгенде алар суу келип атат деп жыргап, ушун булуттун астына туруп калат. Ошол кезде барып дагы жылан, чаяндар түшөт. Ошолор чакканда 1000 жылдык оору менен ооруп калат экен. Ушул аялдарды жылан, чаяндар келип чагат экен. Дагы бир топ аялдарды көрдүм. Алар болсо өзүнүн денесин жеп жаткан экен. Колдорун, буттарын, денесин өздөрү жеп жаткан экен. Алардын астынан болсо от күйүп турган экен. Ушундай бир аялдардын жамаатын көрдүм. Алардын денелери кесилип турган экен. Алардын астынан да от күйүп турат. Ушундай бир аялдардын жамаатын көрдүм. Юктагу жасадуха би макариди минан нар. Оттон жазалган кайчы менен денеси кесилип аткан экен. Ушундай бир аялдардын жамаатын көрдүм. Мусваддатул вajh. Беттери ушунчалык карайып кеткен да. Ушунчалык карайып кеткен беттери. Алар болсо өздөрүнүн ичи карындарын жеп жаткан экен. Ушундай бир аялдарды көрдүм. Көздөрү сокур, кулактары дүлөй. Алар ушуна бир жерге чогулушкан. Алардын мээси дейт, ушу мурдунун учунан чыгып жаткан экен. Мээси агып кетип аткан экен. Алардын денесинен ушунчалык сасык жып чыгып турган экен. Ушундай бир аялдардын жамаатын көрдүм. Алардын баштары бул чочконун башындай экен. Баштары чочконун башындай. Ва бадануха кабаданил химар. Денеси эшектин денесинде экен да. Аларга лаха альфа науин минал азаб. Аларга миңдеген түрлүү азаптар болуп турат экен. Ар кандай азаптар. Биз билбеген азаптардан канча. Ушундай бир аялдарды көрдүм. Ала суратил кальб. Иттин сүрөтүнө болуп калган экен. Өзүнүн денесин карасаң, ит сыяктуу болуп калган экен. Аларга дейт ушунча жыландар келет, чаяндар келет. Ушу алдык аврат жагынан кирет экен. Же болбосо оозунан кирет экен. Анан арт жагынан чыгып турат экен. Вал малаикату язрибуна аля расиха бимакаатин минан нар. Периштелер келип барскандар менен, камчылар менен, темирлер менен ушул аялдарды уруп турат экен. Анан ушун баарын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып бергенде, Фатима энес факомат Фатимату ва қалат. Фатима энес ордон тура калып туруп, пайгамбарыбыздан сураган экен. Я Расулулла, я аби, о атакем, я куррата айни, мен көзүмдүн каректери, ахбирни ма канат амалу хадихин ниса. Ушул аялдардын не амал себептен ушунчалык алар азап болуп жатат деди. Баарыбызга кызыктуу да, бул кайсыл аялдар ушундай азапка душар болот деп. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эй Фатима, аммал муалату би ша'риха", чачынан байланган аялдар барго, ошолор дейт, алар өздөрүнүн чачтарын башка эркектерден жашырган эмес эле. Баарына көрсөтүп, салаңдатып жүргөн эле. Ушул аялдар ушундай болот деди. Ал эми тилдерине байланган аялдар, алар болсо туди заужаха билисаниха, тили менен өзүнүн күйөөсүнө зыян келтирип жүргөн, ыза келтирип жүргөн аялдар деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ма мин имраатин тузи заужаха билисаниха илля жаалаллаху лисанаха яумал киямати 70 зираан сума уқида халфа унуқиха". Кайсыл бир аял өзүнүн күйөөсүнө тили менен зыян келтирсе, ыза келтирген болсо, ушул аялдардын Аллах Таала тилин кыямат күнү 70 чыканакка узартып салат экен да. 35 метр болуп калат тиличи. Анан ушул тили менен өзүнүн мойнуна кайра буралып калат экен. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кайсыл аял киши тили менен күйөөсүнө ыза келтирген болсо, фахия фи ла'натилла", ал Аллахтын каргышында болот, ва сахатихи, ачуусунда болот, ва ла'натхул малаикат ва нас ажмаин, периштелердин бардыгы, адамдын бардыгы тең ушул аялга ла'нат айтат, каргышын айтып турат деди. Усман разияллаху анху риваят келет: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын өзүнүн айтып жаткан өзүм кулак менен уккан элем" деди. Кайсыл аял киши күйөөсүнө айта турган болсо, "Мару айту минка хайрон", "Эй, ушунчалык тажап бүттүң, мен сенен бир дагы жакшылыкты көргөн эмесмин" деп айта турган болсо дейт, анда Аллах Таала ушул аялдын 70 жылдык кылган ибадатын жок кылып салат экен да. Ушул аял күндүз норозо кармаса дагы, ватакумул лайл, түнү бою тахажжуд окуп чыккан болсо 70 жылдан бери дейт. Ал эми кайсыл аялдар төшүнөн байланган болсо, азапталган болсо, бул аялдар күйөөсүнүн уруксаты жок, кичинекей балдарды эмискен болсо,
Ошондуктан билип алайлык, кайсы аялдар эмизип аткан болсо, күйөөсүнөн уруксат сурап, ыраазычылыгын алып, анан кийин башка балдарды эмизсе уруксат. Аны уруксат албай, ушундай кылган болсо, анда ушундай азапка дуушар болуп калат. Анан кийин бутуна байланган аялдар, буту чынжырлап, эч жака баса албайган аялдардын азабы кандай? Алар болсо, күйөөсүнүн уруксаты жок, көчөгө чыгып кеткендер, жана хайзы бүткөндөн кийин, этек кири бүткөндөн кийин, нифас төрөттөн кийин, кан келип бүткөндөн кийин гусул албай эле жүрө берген аялдар экен. Ал эми денесин жеп аткан аял бар го. Бул эмне үчүн ушундай болот десе, анткени ал башка эркектер үчүн кооздуу болот экен. Боенот, атырларды себен башка эркектерге жагайын деген ниетте ушун көчөгө чыккан аялдарга ушинтип ал өзүнүн денесин жеп баштайт экен. Ал эми ушу оттон жазалган кайчы менен кесилген аялдар эмнеге десе, анткени алар дейт, элдердин арасында элдер мени көрсүн, элдер мени мактасын деп өзүнүн авторитетин чыгарыш үчүн ушинтип кооздолгон аялдар экен. Ал эми жанакынтип колдору, буттары, көкүлдөрү байланган аял, эч нерсе кыймылдай албаган аялдар эмне десе, алар дейт, намаз окуганга кудурети жетет эле, орозо тутканга кудурети жетет эле, бирок даарат алган эмес. Валам тусолли, намазда окуган эмес. Жана өзүн жанабат күйөөсү менен кошулгандан кийин гусул алыш керек эле, бирок гусул албастан жүрө берген аялдарга ушундай болот деди. Ал эми башы чочконун башындай болуп калат дегени, денеси эшектин башындай болот дегени, бул кошок кошкон аялдар. Адам өлгөндөн кошок кошуп болбойт. Эмнеге алып кеттиң? Эмнеге мен алып кеткен жоксуң? Тигиндей мындай деп Аллага шерик кылып кошок кошкондор жана жалган сүйлөп жүрө берген аялдар ушундай башы чочкодой, денеси эшектей болуп калат. Ал эми денеси иттей болуп калган аялдар, алар ушинтип аялдар, келиндер күйөөсүн нааразы кылып, дайыма аны капаланып жүргөндөр дейт. Абу Зар разияллаху анхудан риваят келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Айюма имраматин қалат ли заужиха", кайсыл аял киши күйөөсүнө ушинтип айта турган болсо, "Алейка лаанатулло", сага Аллахтын каргышы болсун, Аллахтын сага лаанаты болсун деп айтса дейт. Анда вахия золима, анда бул зулум кылган аял экен. Бул зулум кылган аял. Лаанахуллаху таала, ушул аялга Аллахтын лаанаты болот, жана бардык маклуктардын лаанаты болот экен. Эгерде аял киши, эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгерде жер бетиндеги бардык нерселер, таш, топурак, суу, бардык нерселер алтын жана күмүш болуп кетсе дейт. Аял киши ушун бардыгын үйүнө көтөрүп келген болсо, анан кийин канча бир күн өткөндөн кийин бир күнү аялы күйөөсүнө ушинтип айтса: "Эй, мананта, иннамал малу ли ва ла мала лака", ушунча байлыкты чогуп келген, бул мен чогуп келдим, мунун баары тең меники, сен кимсиң, ушунун баары тең сеники эмес деп ушинткен болсо, анда Аллах Таала ушул аялдын бардык соопторун жок кылат, валау кана касиран, көп ибадат кылса дагы дейт. Ошондуктан урматтуу апалар, эжелер, канча карындаштар, бунун канча деген ибадат кылсак, итаат кылсак, баш ийген болсо, канча сооп берилген болсо, эгерде ибадат кылбай, өзүбүздүн каалообузга эргешип, Аллах Тааланын айткандарына каршы чыгып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадистерге амал кылбаган болсок, ушунча азаптар дуушар болуп турат. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга пайгамбарыбыздын кызы Фатима энебиз келет. Фатима энебиз келип туруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга келип учурашып туруп, анан көздөрүнөн жаш чыгарат экен. Көздөрүнөн жаштар чыгып кетет. Ва тагайяра лаунаха, анан денеси өзгөрүп кетет. Ушунчалык денеси өзгөрүп кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кызын Фатиманы көрүп алып туруп сурайт: "Малаки я бинти", ой кызым, эмне болду сага деп, эмне үчүн ыйлап жатасың, эмне үчүн өңүң өзгөрүп кетти деп сурайт. Ошондо Фатима энебиз айтат: "Я Расулуллах, кана байни ва байна Али аль-барихата мизах", кече күнү мен менен Али күйөөм ортосунда бир аз тамаша болгон эле дейт. Бир аз тамашалашып, ойношуп, тамашалашып кеткенбиз дейт. Аны экөөбүз тамашалашып, ойнотуп жатып дейт, мен ушундай бир туура эмес сөз сүйлөп алдым, ушул сөзүм үчүн күйөөм Али капаланып калды, таарынып калды деди. Мен анын барып туруп ушунчалык өкүнүп калдым, капалантканыма,
ушунчалык гамга түшүп калдым. Анан кийин күйөөмө Алиге айттым дейт. Факульту лаху я хабиби ирдо анни. Эй мени сүйгөнүм, жаным, мухаббатым, менен разы болуңузчу дедим. Тарынмаңызчы менден, разы болуңузчу деп сурандым дейт. Ва туфту хаулаху иснайни ва саб'ина марратан хатта ради анни. Анан ушу Али разияллаху жанында тегеректеп 72 жолу айландым дейт. Канча жолу? 72 жолу айланып, кечирим сурап, ушинтип разы болуңузчу деп сурап жүрдүм дейт да. 72 жолу. Ушинтип атып 72 жолу кечирим сурап айлангандан кийин, анан кийин Али күйөөм менен разы болду, анан мени карап туруп, разычылык менен күлгөн дейт да. Ошондо мен кылып жатканда, ва ана хойфатун мин робби, мен Аллахтан, өзүмдүн Роббимден корккондук үчүн ушундай кылдым дейт да. Мындай жөн эле мындай эмес, кечирип койбойсуң, эмне эле тылтыңды атасың, эмне эле мындай деп атасың эмес. Алла, менин күйөөм наразы болсам, Алла наразы болуп калат го деп, Аллахтан корккондуктан ошонун баарын кылганмын дейт да. Анан ушунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызына ушул сөздөрдү айтты. Я бинти, эй кызым, валлади баасани бил хакки набиян, мени пайгамбар кылып жиберген Аллах, чындык менен жиберген Аллахка касам ичем, лау митти кобла ан тардо алиян лам усалли алейки. Эгерде сен Алинди разы кылыштан мурда сен өлүп кала турган болсоң, анда мен сага жаназаңды окубайт элем деди. Мен сага жаназаңды окубайт элем, Алини разы кылыштан мурда өлүп кала турган болсоң. Анан кийин айтты, эй кызым, ама алимти анна ридо заужати хуа ридолла. Эй кызым, сен эмне билбейсиңби? Күйөөнүн разычылыгы бул Аллахтын разычылыгы деди. Ва гадабу зауж хуа гадабулла. Күйөөнүн наразы болуп калышлыгы бул Аллахтын наразы болуп калышлыгы деди. Анан айтты, эй кызым, айюма имраатин абадат ибадатака ибадатин Марьям бинти Имран. Кайсыл бир аял киши ушунчалык көп ибадат кылган, бул тетиги барып Марьям бинти Имран, Имронун кызы Марьям алейхиссалам, Иса пайгамбардын апасынчалык ибадат кылган болсо, бирок күйөөсүн разы кылбаган болсо, Алла субханала тааля анын эч бир амалдарын кабыл кылбайт деп айтты да. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызына осуят берген. Кээ кишилер аялын кызганыш керек эле, бирок кызганбаган эркектер да бар да. Ага пайгамбарыбыз эмне деп айткан? Аларга пайгамбарыбыз айткан, кайсыл аял киши изахараджат мин баби дариха, өзүнүн короосунан үйүнөн чыкты, мазиянатан о муаттаратан, шунчалык коозун алган, көз башын боюн алган, шунчалык ушундай аптяшкалар кийинип, шунчалык боюн алган, атырлардан себүүн алган, башкаларга жагайын депчи. Ушинтип чыккан болсо, вазаужу бизалика родин, күйөөсү жанында кетип барат, разы болуп эле, эч бир кызганыч себеби жок. Анда дейт, ушул аялдын ар бир кылган кадамына Аллах Таала ошо күйөөсүнө тозоктон бир үй салып турат экен да. Ар бир кылган кадамына дейт да. Ошондуктан аялын кызганбаган эркектер бейишке кирбейт деген. Аялды кызганыш керек. Аялды сакташ керек, башка эркектер көрбөсүн деп. Канчалык көрсөткөн болсо канча. Эми ошонун баардыгы тең, кимдин аялдары, эжели, карындаштары, апалары жолук салына элек болсо, чачтары ачык жүргөн болсо, денелерин жабай элек болсо, ошолорго мээнет кылайлы. Бара калып эле урушуп, талашып, ууруп эле андай эмес. Жумшактык менен, хикмат менен, дуа менен, кызмат менен, тахажжудда ыйлоо менен алар жүрөктөрүн алып туруп, анан ошонун баарына дин жеткирели. Эч ким ушул акыбалга түшпөсүн. Эч ким кыямат күнү барганда ыйлап калбасын, тозокко түшүп ушундай азаптарга дуушар болуп калбасын. Ошондуктан сиз менен биздин моюнубузда бул чоң жоопкерчилик, милдет ушул аялдын баардыгына тең уяттуулукка киришлекке. Баарыбыз тең иншалла аракет кылабызбы? Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул эки аял алгандарга да эмне деп айткан? Ошодон туурасында билип коелу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кайсыл эркек киши эки аял алган болсо, шариятта уруксат. Эми ошон барып туруп эки аял алган болсо, бирок билип койгула, адилеттүүлүк фарз, адилеттүүлүк шарт, экөөнө бирдей мамиле кылыш керек. Буга бир күн болсо, буга бир күн, буга 1000 сом берсең, буга 1000 сом берип, экөөнө адилеттүүлүк кылыш керек. Кайсыл эркек киши эки аял алды. Бирок ортосун нафакасында бөлүштүрүүдө буга 900 сом берип койду, буга 1000 сом берип койду. Адилеттүүлүк кылбаса, экөөнүн ортосун төшөктө, тамак ашта, суусундукта адилеттүүлүк кылбаса дейт. Анда дейт, анда пайгамбар айтат, ушул адам менден бош, мен ушул адамдан бошмун деди да. Ушул адам менен таза, ал менен таза. Мен адан эч кандай ал менен эч кандай кепилдигим жок деди. Башка риваятта келет,
кайсыл эркек киши 2 аял алган болсо, адилеттүүлүк кылбаган болсо, кыямат күнү жарымы жок болуп келет деген кыямат күнү. Ошондуктан 2 аял алыштан мурда адилеттүүлүк кыла аласызбы, бирдей бага аласызбы, анда аны алыңыз. Аны кыла албайсызбы, бирөөгө сабыр кылып өтүңүз, ошого шүгүр кылып өтүңүз. Ар бирине кемчилик бар, ар бирине айып бар. Ошого сабыр кылсаңыз, кемчиликтерине көз жумсаңыз, эң бактылуу адамдардан болуп өтөбүз. Ошондуктан иншалла баарыбыз тең аракет кылайлы. Макулбу иншалла? Баарыбыз тең ушу уккандарыбызга амал кылайлы, башкаларга жеткирели. Иншалла ошентип понедельник, пятница күндөрү сабактарга келип турайлы. Баарыбыз тең даярбызбы иншалла? Аракет кылабызбы? Амин. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Алла баарыбызга иман, хидаят бер. Ар биздин апала, эжеле карындаштарыбызга я Аллахым өзүң уяттуулук бер. Паранжа я Аллахым бер. Хижапты бергин, уяттуулук бергин я Аллахым. Үйдө отуруп намаздарды окусун, орозолор тутсун, күйөөлөрүнө итаат кылып я Аллахым өзүңдү ыраазы кылган болсун. Эч кимди адаштырба, жаман жолго алып барба. Я Аллахым күйөөсү менен аял ортосунда Алла чыныгы мухаббат, ынтымакты насип кылгын. Урушуп жүргөндөр ортосунда я Аллахым ушинтип ортолорунда туура түшүнүктү бергин я Алла. Баардык ортодогу түшүнбөстүктөрдү, шайтандын васвасаларын Аллахым өзүң сактап, өзүң колдоп, я Аллахым баардык кыргыз элибизге, я Аллахым дүйнө жүзүндө баардык мусулман эркек аялдын баарына имандуулук хидаят бергин, адашып жүргөндөргө туура жолго салгын. Аллахым баарыбызды дүйнө жана акыретте бактылуу адамдардан кошуп, я Аллах кыямат күнү жүзүбүздү жарык кылып, бизди эч качан уят кыла көрбө, шерменде кыла көрбө я Алла. Баардыгына Аллахым динди насип кылгын. Ар бир мусулмандын үйүндө я Аллахым Кур'ан окулуп турсун, пайгамбар алейхиссаламдын я Аллахым хадистер окулуп турсун. Я Алла ар бирисинин жүрөктөрүбүздү я Аллахым ислам динин нурунан нурланткын я архамар рахимин. Кылган дуаларыбызды Аллахым толугу менен кабыл кылгын. Тозок отунан сактап, кабыр азабынан сактап, өзүңдүн ачуулугунан сактап, я Аллахым өзүң бизден ыраазы болуп, фирдаус бейишке Аллахым баарыбызга насип кылгын. Ва саллаллаху тааля аля хайри халкихи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин.